Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз сабакта 11-класс Кыргызстан тарыхы. Бүгүнкү темабыз кайра куруу жылдарындагы Кыргызстан жана ошондой эле Ош Когалаңы жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү сабактын максаты кайра куруу жылдарындагы коомдук экономикалык саясий өзгөрүүлөр жөнүндө талдайбыз жана ошондой эле саясий жат көрүнүштөрдү Ош Когалаңынын келип чыгышы жөнүндө талкуу жүргүзөбүз. 1982 жылы Брежнев дүйнөдөн кайткандан кийин анын ордуна келген Андропов коррупцияга каршы күрөшүү жана ошондой эле өлкөнүн абалын жакшыртуу үчүн бир канча иштерди кылган. 1984 жылы февраль айында келген Черненко бир жыл ичинде өлкөнүн тышкы жана ички абалын жакшыртууда эч кандай майнап чыккан эмес. Мына ошондой шартта 1985 жылы бийликке Михаил Сергеевич Горбачев келген. Анын келиши менен тездетүү, айкындуулук жана ошондой эле маалымдуулук программасы менен кирген. Ал бийликке келгенден кийин өлкөдөгү бир канча кадрларды кызматынан бошотуп, жаңы кадрларды алып келген. Алсак, Абсамат Масалиев 1985 жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин катчылыгына дайындалган. Жана ошондой эле Компартиянын экинчи секретары болуп Киселев, өнөр жай секретарлыгына Семенов, кадрлар бөлүмүнүн башчылыгына Василенко дайындалган. Мындан тышкары өлкөдө бир канча жаңы пландар, жаңы реформалар жүргөн. Атап кетсек, тездетүү, айкындуулук программаларынын негизинде кадр саясаты жүргүзүлгөн. 1985 жылдагы Горбачевдун апрель пленумунда бир канча өлкөнүн өнүгүү тезиси иштелип чыккан. Андан тышкары Кыргызстанда демократиялык кыймылдар иштей баштаган. Улуттун аң сезимдүүлүгүнүн күчөшү дагы жолго коюлган болчу. 1989 жылы Ашар коому, 89 жылы март-апрель айындагы Асаба улуттук партиясы жана Атуулдук демилге уюмдары дагы ишке киришкен. Андан тышкары Кыргызстан демократиялык кыймылы 90-жылдары өзүнүн ишмердүүлүгүн баштаган. Кыргызстан демократиялык кыймылы саясий аренада өзүнүн күчүн бир канча жолу сынап, ал өлкөдөгү элдердин жаңыча иштөө багытын иштеп чыккан. Андан тышкары 1989 жылы декабрь айында СССРдин конституциясын өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү боюнча жаңы кезексиз жыйын өткөрүлүп, ал боюнча жаңы мыйзам кабыл алынган. Андан тышкары 1989 жылы 23 сентябрда Кыргызстандын жаңы мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынган. 1985-90 жылдардагы Кыргызстандын экономикасы жаңы багытта базар экономикасына өтүү иши жолго коюлган болчу. Бул мезгилде батыш өлкөлөрүнүн базар экономикасы дүркүрөп өнүккөн мезгил эле. Андан тышкары Кыргызстандын экономикасы, айыл чарбасы, өнөр жайы өнүгүүнүн жаңы жолуна түшкөн. 1986-90 жылдары жерге карата менчик жана жерди пайдалануу жөнүндө мыйзамдар кабыл алынган. 50 жылга арендага берүү, жеке дыйкан чарбаларына кооперативдер, бригадалык подрядтар мыйзамдаштырылган болчу. Коллективдүү жана үй бүлөлүк подряд киргизилген. Жана ошондой эле дыйкан, фермерлик чарбалар түзүлгөн болчу. Кыргызстан коомдогу жат көрүнүштөрдүн келип чыгышынын негизги себептери ал мезгилдеги социалдык көрүнүштөрдүн, кемчиликтердин кетирилишинен улам ал проблемаларга өз убагында жеткиликтүү көңүл бурулбагандыктан өлкөдө саясий чоң өзгөрүүлөр келип чыккан. Ал өзгөрүүлөр аракештик, масчылык боюнча Кыргызстан биринчи орунга чыккан. Жана ошондой эле кылмыштуулуктун да көбөйүшү өлкөдө көбөйүп кеткен. Алсак 1989 жылдары кылмыштуулуктун саны 25 миңге жеткен. Мындай кылмыштуулук элге толук жеткирилбестен жабык бойдон калган. Андан тышкары баңгиликке каршы күрөшүү, наркоманияга каршы күрөшүү иштери дагы жолго коюлган эмес эле. Мына ошондой кетирилген кемчиликтерден улам Кыргызстанда Ош Когалаңынын чыгуу себептери келип жеткен. Ош Когалаңы жөнүндө айта кетсек, бул Ош Когалаңында Кыргызстандын түштүгүндөгү өзгөчө жаштардын жана ошондой эле өзбек жаштарынын ортосундагы пикир келишпестиктерден улам келип чыккан. Бул эки жаштардын ортосундагы
Пикир келишпестиктин негизги себептери жер тилкелерине болгон мамилелер болчу. Андан тышкары Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин, аксакалдарынын бул эки жаштарга өзүнүн акыл кебин айтпастан аларды курчутуп, ортодогу келишпестиктерди ырбатып жиберген бул кечирилгис нерсе катары каралып калган. Андан тышкары ар бир райондордо, облустарда Кыргызстан сергектик зонасы деп жарыяланган жана аракечтикке каршы күрөшүү иштери жолго коюлган болчу. Мыйзамдар кабыл алынып, 1989-жылы 17 майда аракечтикке каршы мыйзам иштелип чыккан. Ош когалаңы мына ушундай шартта 4-июнда өзгөчө кырдаал киргизилип, өлкөдө бир канча кишилер жарадар жана кыйнап, калчылык менен өлтүрүлгөн. Алсак 155 киши өлтүрүлгөн, 845 киши жарадар болгон жана башка унаалар, мекемелер, дүкөндөр талкаланган. Мына ушунун кесепетинен Кыргызстанда Ош когалаңынын анын жат көрүнүштөрү эл арасында айтылып, кийинчерээк 5-июнда бул Ош когалаңы ынтымак менен аяктаган болчу. 80-90 жылдарда Кыргызстандын саясий, социалдык, экономикалык абалына жалпысынан айтып өттүк. Силер социалдык маселелердин курчушу Ош когалаңынын келип чыгышына эмне себеп болгондугун өз ара тактасаңар болот. Суроо: Ош когалаңынын келип чыгышына эмне себеп болгон? Биринчи, республикада топтолгон социалдык маселелердин өз убагында чечилбей келиши. Экинчи, өзбек улутундагы ата мекендик согуштун жана эмгек ардагерлеринин союздук жана республикалык бийлик органдарына жазган арызы. Силер бул суроонун кайсынысы туура деп ойлойсуңар? Ооба, албетте, бул суроонун туура жообу республикада топтолгон социалдык маселелердин өз убагында чечилбей келиши деген жооп туура. Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстан 80-90 жылдары демократиянын алгачкы белгилерине өтө баштагандыгын айтууга болот. Ошондой эле силерге үйгө тапшырма, окуу китебиндеги 21-22 параграфты окуп келесиңер. Андан тышкары кошумча маалымат издөө ресурстары дагы турат. Силер өз алдынча үйдөн окуп билим алсаңар болот. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.